Кушубак кутмандуу кечиңер менен достор. Эртеңки күндү ойлоп, эртерээк жаталы деп атасыңарбы? Анда уктар алдында адаттагыдай кызыктуу жомок уккула. Бакыт тартуулаган көйнөк деп аталат. Илгери бийик тоолордун этегинде шаркырап аккан тунук суулары бар Күмүш булак деген чакан айыл болуптур. Бул айылдын адамдар абдан эмгекчил, бирок бир аз башкача экен. Алар күнү түнү иштегени менен бири-бирине жылмайып караганды, тамашалашып күлгөндү унутуп калышыптыр. Алардын жашоосу боз түскө боелгондой сезилчү. Ар бир адам өзүнүн гана камын ойлоп, кошунасынын ал-акыбалын сураганга убактысы жок эле. Бул айылда Айпери аттуу кичинекей кыз жашачу. Айперинин көздөрү жанып турган жылдыздардай жаркырап, чачтары алтын түстө эле. Ал абдан ак көңүл, жардамга дайыма даяр кыз болчу. Анын чоң энеси Гүлжамал апа айылдагы эң мыкты ус чебер эле. Бирок Гүлжамал апанын бир сыры бар болчу. Ал өмүр бою бакыт көйнөгүн тигүүнү кыялданчу. Бир күнү Айпери эски сандыкты аңтарып жатып, эң түпкүрүнөн бир топчо жип таап алды. Ал жип кадимки жиптерден айырмаланып, Асан Үсөндүн бардык түстөрүнө кубулуп, өзүнөн өзү нур чачып жаткан эле. "Чоң эне караңызчы, бул эмне деген жип?" деп сурады Айпери таң кала. Гүлжамал апа жипти көрүп, көздөрүнө жаш алды. "О, кулунум, бул кайрымдуулук жиби. Муну менин чоң энем, бул жип кимдин колуна тийсе, ал дүйнөгө бакыт алып келет деп айтчу. Бирок бул жиптен кийим тигүү үчүн жөн гана ийне жип жетишсиз. Бул көйнөктүн ар бир чымчымы жакшылык менен сугарылышы керек. Көйнөк тигилип жатканда сен кимдир бирөөгө чын жүрөктөн жардам берсең гана жип үзүлбөй өзүнүн нурун сактайт." Айпери чечкиндүү түрдө: "Мен бул көйнөктү тигем, чоң эне. Мен биздин айылга бакытты кайтарып бергим келет" деди. Ошентип Айпери ишке киришти. Ал алгач көйнөктүн четтерин тиге баштаганда жип капысынан кубарып боз түскө айланып калды. Айпери чоң энесинин айткандарын эстеди. Ал ийнесин коюп сыртка чыкты. Айылдын четинде көзү көрбөгөн Саадат апа жалгыз жашачу. Анын короосу ото чөпкө толуп, суу алып келгенге алы келбей жаткан эле. Айпери чуркап барып короосун тазалап, кудуктан муздак суу алып келип, апанын үйүн иретке келтирди. Саадат апа абдан сүйүндү. "Балам, өмүрлүү болгой. Сенин жардамың мага чоң кубаныч тартуулады" деп батасын берди. Айпери үйүнө кайтып келгенде тигилген көйнөктүн чети ачык кызгылт түскө боелуп, жипаржыт аңкып баштаганын көрдү. Кыз абдан сүйүндү. Эми ал күн сайын бирөөгө жардам берип, андан кийин гана көйнөгүн тиге баштачу болду. Бир күнү ал канаттары сынган чымчыкты айыктырды. Көйнөктүн жеңдери ачык асман түскө боелду. Дагы бир күнү ыйлап жаткан кичинекей балага оюнчук жасап берди. Көйнөктүн жакасы алтын түскө жанып чыкты. Ошентип бир нече айдын ичинде көйнөк дээрлик даяр болуп калды. Ал ушунчалык кооз, ушунчалык нурдуу болгондуктан аны караган адамдын ичинде жылуулук пайда болду. Бул сыйкырдуу көйнөк тууралуу кабар коңшу өлкөнүн ач көз падышасы Каарманга жетти. Ал падыша абдан бай болсо да, эч качан бактылуу эмес эле. "Эгер мен ал көйнөктү кийсем, дүйнөдөгү эң бактылуу адам болом" деп ойлоду да ал. Өзүнүн аскерлерин
Gümüş bulak ayılına jönöttü. Алар Айперинин үйүнө кирип келип, көйнөктү тартып алышты. Айпери ыйлап, бул көйнөк сизге бакыт алып келбейт. Анын сыры башкада, деп кыйкырды. Бирок падышаны уккан жок. Падыша өзүнүн сарайында көйнөктү кийди. Бирок, о керемет, көйнөк денесине тийген замат, анын жаркыраган түстөрү жоголуп, ал кир, катуу жана тикенектүү темирдей болуп калды. Падышаны чечип салайын десе, көйнөк денесине жабышып, аны кыса баштады. Падышанын сарайын кара булут каптап, бардык байлыктары көзүнө жөнөкөй таштай көрүнүп калды. Айпери падышанын сарайына барууну чечти. Ал корккон жок. Анткени анын жүрөгү таза эле. Сарайга келгенде ал падышанын азап чегип жатканын көрдү. Улуу урматтуу падышам, деди Айпери акырын. Бакытты тартып алууга болбойт. Бакыт бул башкаларга берилген сүйүү жана жардам. Бул көйнөк менин колумда гана жаркырайт. Анткени мен аны тигип жатканда башкалардын жүрөгүнө кубаныч тартуулагам. Сиз дагы бактылуу болгуңуз келсе алгач бирөөнүн жүзүнө жылмаюу тартуулаңыз. Падыша Айперинин сөздөрүнө ойлонуп калды. Ал өмүрүндө биринчи жолу өзүнүн катасын түшүндү. Ал дароо буйрук берип, зындандагы күнөөсүз адамдарды бошотту. Кедейген магалдарга тамак аш таратты. Ошол замат денесиндеги тикенектүү көйнөк жумшарып, кайрадан эң сонун түстөргө кире баштады. Падыша көйнөктү чечип, Айпериге сунду. Кечир мени, кызым. Акылдуу кыз, кечир мени. Мен эми түшүндүм. Бакыт көйнөктө эмес, биздин кылган ишибизде экен. Бул көйнөктү өзүң ал. Ал сенин таза жүрөгүңө гана татыктуу. Айпери айылына кайтты. Ал сырдуу көйнөгүн кийип, күмүш булактын борборуна чыкты. Көйнөктөн чачыраган нур бүтүндөй айылды каптады. Ошол замат адамдардын жүрөгүндөгү муз эрип, алар бири-бирин кучактап күлүп жайнап башташты. Айылдын боз түзү жоголуп, гүлдөр ачылып, куштар сайрап кирди. Күмүш булак мурдагысынан да кооз болуп калды. Айпери болсо чоң энеси менен биргеликте айылдын балдарына сайма сайууну, тигүүчүлүктү жана эң негизгиси бири-бирине жардам берүү өнөрүн үйрөтө баштады. Ал көйнөк кийинчерээк жок болуп кеткен дешет. Бирок адамдар аны издебей калышты. Анткени ар бир адам өзүнүн жүрөгүндө бакыт көйнөгүн тигүүнү үйрөнүп алган эле. Ар бир жасаган жакшылык, ар бир жылуу сөз ал көйнөктүн бир үзүмү болчу. Ошентип, күмүш булак айылында бакыт түбөлүккө калды. Айпери чоңойсо да, анын көздөрүндөгү ошол сыйкырдуу нур өчкөн жок. Ал эми сен кичинекей досум. Эгер сен дагы бактылуу болгуң келсе, бүгүн апаңа жардам бер. Досуңа таттуундан бөлүш. Коңшуңа жылмайып кара. Ошондо сен бактылуу болосуң. Ар бириңерге бакыт каалаймын. Мен да силерге жылмайып, жылуулук тартуулаган боюнча коштошомун. Жакшы жаткыла достор.